Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Urmatlı bir tuğanlar, Allah Taalam bizden uşul orozdan giyin emneni kalaydı. Bizden erkimiz güçlü bolsun. Allah Taala menen bolgan baylanışыбыз түз bolsun. Allah Taala bizge buyurgan ibadatlardan bari Allah Taala buyurganday, uwagында bir çırayına çıkarıp kılışыбызды kalaydı. Oşonduktan Allah Taala bizge uşul orozonu buyruk kıldı. Tilini tыйсын, nafsisini tыйсын, ibadatlarda orunda kılsın, berilip kılsın, adep ahlakını oңдосун деп, ушундай орозо айыны бизге парыз кылды. Ошондуктан биз орозо айынан кийин ушул тоолордой бийик, таштай катуу, аккан суудай таза болушубуз керек. Орозо айында орозо кармаганга, Куран окуганга, намаз окуганга, таравих намазын окуганга, nafsibizde tıyğanга, gözübüzdü tıyğanga, kulağыбызды tıyğanга, жаман отуруштарга барбаганга, арамга жакындабаганга, арам нерсени жебегенге аракет кылдык. Кылсак болот экен. Демек, орозодон кийин дагы ошол нерселерди сактап калайлык. Арам нерсеге жакындабайлык, жаман досторго отурбайлык, жаман дастарконго отурбайлык, арам нерселерден алыс болойлук. Жаман сөздү сүйлөгөндөн, уккандан, көргөндөн, ичкенден, чеккенден ушулардын бардыгынан орозо ичинде кандай сакталсак, орозодон кийин дагы ошондой сактайлык. Себеби бизди орозодо көрүп турган Кудай Алла Таалам жаратуучубуз орозодон кийин дагы көрүп турат. Орозо ичинде жаман сөздү, бирөөнү алдаганды каалабадык, кылбадык. Алды саттыда орозодобуз эми деп алдабадык. Орозодон кийин дагы ошол алдабаганды, чынчылдыкты, туура жүргөндү, түз жүргөндү өзүбүзгө адат кылайлык. Таравих намазды окудук. Орозодон кийин тахажжуд намазды окусак болот. Нафил намазды окусак болот. Бир ай ичи орозо кармадык. Орозодон кийин нафил орозолорду кармасак болот. Орозо ичи багымдат коптан окудук. Демек, орозодон кийин дагы ошол ибадаттарды кылсак болот экен. Орозо ичи Куран укканга, Куран окуганга аракет кылдык. Ушул орозо ичинде бир аз соокко иштеп калай. Садака орозо петерибизди берип жатабыз. Орозодон кийин садака берсек болот, зекет берсек болот. Демек, орозонун ичинде болгон ибадаттарды, кылган иштерди, кылган жакшылыктарды орозодон кийин дагы биз өзүбүзгө адат кылып сактап калышыбыз керек экен. Биздин ушул орозодогу, орозо кармоодогу негизги максатыбыз ушул. Алла Таала ошон үчүн лааллакум таттакун, балким силер таква болосуңар деп Куран-ы Керимде ушул орозонун парыз болушубу туурасында айтканда ушундай деп айткан. Алла Таалам барыбызды орозодон кийин дагы орозо кармап, садака берип, тахажжуд окуп, Куран окуп, адеп ахлагыбызды оңдоп, арамдан ар дайым алыс болгонго Алла Таалам насип кылган болсун. Орозодон кийин барыбыз Шаввал айынан 6 күндү тутканга Алла Таалам барыбызды насип кылган болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.